жарым түндөн кийин уктаган адамдарга өтө зыяндуу да. Мисалы менин баласы көз боло турган болсо, көзүбүз укташ керек, мээбиз укташ керек, эс алыш керек, биздики керек учурда уктабай атат. Мисалы 10-дон 11ден баштап 2-3кө чейин эң жакшы уйку убактысы болуп эсептелет. Бул учурда мелатонин, уйку гормондору бөлүнүп чыгат. Ушул учурда сөзсүз түрдө адам уйкуга болуш керек. 4 саат, 5 саат, 6 саатка чейинки аралык бул эң мелатонин, өзүнүн атайын гормондор, атайын мээ сала турган, атайын дене өзүн өзү кайра эртең күнгө даярдай турган учур болуп эсептелет. Эгер ушул учурда адам уйкуда болбосо, өзгөчө бүгүн жаштар телефон менен, вертикалдык нурлар менен, лед нурлары бар бизде, аркандай светтен нурлар бар, ошолорду көрүп, уйкунун качып кетиши, анан аркандай кыздар менен сүйлөшүү, аркандай нерселерди үстүндө алек болуу. Негизи уйкудан мурда 15 мүнөт китеп окусаңыз, ошо китеп эле уктатып коет сизди. Кичине эле зикир кылсаңыз, ошол эле уктатып коет сизди. Кичине эле дем салсаңыз, билген сүрөлөрүңүз өзүңүзгө өзүңүз. Ошол эле чарчатып уктатып коет сизди. Шайтан өзү келип, кол ушу жакшылык кылбай эле койчу деп желкеңизди ышкалап уктатып коет. Болгону ошол нерсени кылбай атат да адамдар. Уйкуга маани бериңиз, урматтуу мекендешим. Керектүү учурда уктаңыз, а калган убакыттарда тетик жүрөсүз, тың жүрөсүз, өжөр жүрөсүз. А биз керектүү учурда уктабайбыз дагы, күн бою шалпаяп, өзүбүздөн бир нерсе чыкпастан, жыйынтык чыкпастан, уйкубуз келип, ланч болуп, оозубузду ачып жүрө беребиз.